экспорт көйгөй жаратпайт. Кийинки жылдан жаратып калышы мүмкүн, ошонун алдын алышыбыз керек. Сөздөрдө дыйкандар биз менен жолугуп, учурашып, кичине сүйлөшкөнгө кызыктар. 20 жылдан бери иштеп жүрсөк дагы ошол боюнча билим алалы, сабак алалы деп жүрөбүз. Ой. Чейин биз сиздер Жылдыздын үнүн баягы WhatsApp группалардан, Telegram группалардан, Instagramдан же болбосо жакшы маалыматтарды айтып аткан эле көрөсүздөр. Мынакей Жылдыз деген сулугубуз ушул. Саламатсыздарбы? Мөмө YouTube каналыбыздын катталуучулары бүгүн Бишкек шаарында Достук отелинде Клуб Малина компаниясы ассоциациянын мүчөсү Бектемир Мамыралиев семинар өткөрүп жаткан чагы клубника жана ошондой эле Малина боюнча. Азыркы учурда элдер аябай көп келиптир. Биз интервью алалы дегенбиз Бектемир байкенин өзүнөн. Десек, батпай калдык мынакей. Ушул жерде турабыз. Азыр болсо Бектемир байкени күтүп, ушул семинардын максаты, эмне үчүн семинарлар уюштурулуп жатат жана эртеңден баштап окуулар башталат экен, Кыргызстандын бардык регионун кыдырышат экен, жана алар канчанчы күндөрү, кайсы даталарда болот, ошонун бардыгын сиздерге тактап айтып беребиз. Бул жакка негизи көп адам келиптир, биз батпай калдык, ошол себептен сыртта турабыз. Сыртта турсак дагы биз ичтеги маалыматты сиздерге ошол Клуб Малина компаниясынын өкүлү Жылдыздан алалы деп чечтик. Жылдыз, саламатсызбы? Бир нерсени айта кетейин достор. Буга чейин биз сиздер Жылдыздын үнүн баягы WhatsApp группалардан, Telegram группалардан, Instagramдан урушуп же болбосо жакшы маалыматтарды айтып аткан эле көрөсүздөр. Мынакей Жылдыз деген сулугубуз ушул. Жылдыз, 2024-тө кандай башталдыңыздар? 2024-жылдар өтө көп пландар менен баштадык. Биз башка өлкөлөргө дагы барып келдик, Италияга барып келдик, Турцияга барып келдик. Ошол жерден башка биздин коллегаларыбыздын тажрыйбалары менен бөлүшүп, биз дагы элге көптөгөн маалыматтарды YouTube каналыбыз аркылуу айтып бердик негизи. Мынакей бүгүн Бишкек шаарында семинар болуп жатат. Сиздер Клуб Малина компаниясы уюштуруп жатасыздар. Анан дагы региондордо болот экен, эртеңден баштап сабактар башталат. Деги эле бул семинарлардын максаты эмне? Семинарлардын максаты негизи эле бизде Кыргызстанда аябай жакшы шарт түзүлгөн, ошо мөмөлөрдү өстүргөнгө. Ошолорду мисалы бизге мөмөлөр өтө көп болуп атат, бирок сапатсыз болуп атат да. Ошол мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, биз дагы жаңы рыноктарга чыгып, ошол жерден мындайча айтканда биз дагы өзүбүздүн ордубузду дүйнөдөн тапсак деген максат менен ушул Кыргызстанга ошо тажрыйбаларды алып келип атабыз да, мындайча. Тажрыйбаларды башка жактан үйрөнүп, ошол менен эл менен бөлүшөлү деп атабыз. Абдан сонун, биз жогоруда айтып өтпөдүм, батпай калдык депчи. Негизи уюштуруучу тарап силерсиңер да, ушу Жылдыз дагы балдар иштейт. Негизи канча адамга чакталды эле бул семинар? Бизге негизи адамдар чалып атканда көбүнчө бир группалардан дагы опросторду эметкенбиз. Ошондо бир болжол менен бир 100 киши ушундай эле болуп атканда, анан ошол себеп менен бир аз кичинекей эле мындай аудитория алган болчубуз, чакан эле. Бирок тилекке каршы мен бүгүн келгенде көрдүм, эл батпай калды. Кызыккандар өтө көп экен. Биздин ой боюнча негизи Чүй регионунан эле келет деп ойлогонбуз, бирок башка региондордон дагы аябай көп келди да. Эртеңден баштап мисалы Бишкекте окутуулар башталат. Андан кийин мындай катар менен кайсыл региондордо окуулар башталат? Чын айтканда эсимде жок, бирок ошону негизи мындай өзүнчө ссылка кылып туруп көрсөтүп коебуз. 10-январда биз азыр Караколго барабыз, ошол жерден семинарлар болот. Анан окуулар дагы 14-нөн 18-не чейин болот да, ошондо көлдө. Андан кийин мындай кезек менен ошо биз өзүбүздүн графигибиз менен эле кете беребиз. Мынакей биздин жаныбызда ассоциациянын мүчөсү Зина жекебиз, ошондой эле Сабыл эжебиз турат. Саламатсыздарбы? Сиздерди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кыргызстандагы ушул клубника Малинанын чет жакка таанылышынын негизгиси бир себептеринин бири ушул эжекелерибиздин экспортто баштагандан башталат. Себеп дегенде 20 жылдан бери ушул чөйрөдө жүрөсүздөр. Клубника Малина менен 20 жыл мурун кандай эле, азыр ушул кандай болуп атат ушул жакта өнүгүүлөр? Сиздердин оюңуздар? Мурун биздин баягы өзүнүн эле местный эле Кыргызстандын эле клубникасы менен биз негизи ошол клубника бизди эмеге чыгарды деп ойлойм. Баягы даамы боюнча өзүнүн өзгөчөлүк бир башкача бир даамы бар. Анан эми былтыртан бери мына Бектемирдин эмеси боюнча мөмө ассоциация боюнча жанакы сортовой бизге баягы качествосын өзгө эмнеле фрига жанакы альбион деген эмелерди алып келип, сортторду алып келип, ошол сортторду баягы өзүнчө өздөштүрөлү деп ошол тууралуу
билимин алалы, ошону кандай өстүрөбүз, ошону кандай сатабыз, кандай эмеге качествого чыгарышыбыз керек. Биз дагы ошону 20 жылдан бери иштеп жүрсөк дагы ошол боюнча билим алалы, сабак алалы деп жүрөбүз. Ой, достор, көрдүңүздөрбү, билим ар кайсыл учурда керек болот. Мейли сен 20 жыл иште, мейли сен бүгүн башта билим алыш керек болот. Сабыл эже, мынакей айтып атпайбызбы, ушул азыркы импорт сортторго көңүл буруп атабыз депчи. Бизге өскөн ошо импорт сорттор, фрика сорттор даамы кандай болуп атат сиздин оюңузча? Биз деген эми былтыр ошо Альбионда ташып баштадык Астанага. Биз өз негизинен Астана шаары менен иштейбиз. Иштегенибизге бир 15 жылдан ашты, бир 18 жылдай болду. Эми кандай десем, былтыр аз ташыганбыз, аягында уже ошого абдан жакшы спрос болду. Ошону аябай жакшы сурап атышты. Негизинен мындай көчөттү жандыртсак да жакшы болмак да. Жана Зина айткандай, мен деле ошо окуумду кичине ары карай өйдөрөөк кылып, билип, век живи, век учись деп бекер айтылбаган. Ошо окуйлы деп келип атабыз. Анын дагы бир нерсени сурагым келип атат. Азыр көп адамдар баягы эч нерсени үйрөнбөй туруп эле баштап атпайбы? Аны экспорттоочу катары айтыңыздарчы, мөмөнүн сапаты канчалык деңгээлде маанилүү ушу сыртка ташыганда? Мунун биринчиден баягы биз мисалы үчүн товар алып атканда анын биринчи курактыгын карайбыз. Баягы калибровка деп коебуз, ошонусун карайбыз. Анан жанакы клубника мутный болбой, баягы жылтырап, баягы стеклянный болуп, тунук болуп турса, биз ошого да карайбыз. Канчалык баягы качество болсо, ошончолук сапатын жоготпойт, баасын жоготпойт алчы. Астана шаарындагы биздин ошо Кыргызстандын клубникасын жеген кардарлар эмне үчүн Кыргызстандыкын тандашат деп ойлойсуз? Эмне үчүн дегенде, кандай десем, мындай да мен пример келтирип кетсем болот. Канча, например, Алматынын клубникасы барат да, Алматынын 5-6 машинасы турса да, жыты жок ангардын. Биз аякта ангарда сатабыз да. Анан биздин Кыргызстандан кирип барган бир эле машинадан ошунча Кыргызстандын клубникасынын жыты бүт ангардын ичин алат. Ошондуктан мен ойлойм, биздики ошо дам жагынан, анан сапат. Все равно биздин климат башка да. Урматтуу достор, биз эртеден бери семинарга кире албай, тетик жакында турдук. Бектемир байке, чын айтайын, киши аябай көп болду. 2024-тү мынакей семинардан баштап атасыз, жакшы иш менен баштап атасыз. Бул жылкы пландар кандай болду? Рахмат, ассоциациянын жумушчулары. Биз семинарды бүгүн эскертип айтып аттым эле балдарга, кичине кененирээк зал алалы деп. Бул жерде 200 адамга деген 200 адамдан ашып батпай, кичине элдер айтып атпайбы, биз суусап турабыз депчи. Анан ушул дыйкандар үчүн көчөттөр боюнча, экспорт боюнча, окутуулар боюнча биринчиден мен алдынан ала маалымат берейин деп семинар уюштурамыз. Жакшы адамдардын катышуусу, кенен терең маалымат алыштай. Эми Кыргызстан боюнча кыдырып кетебиз. Эртең бүрсүгүндөн баштап Каракол, Талас, Ош, Жалал Абад болуп. Анан сөзсүз түрдө дыйкандар ушул ассоциация мүчө болула. Ушул жактан көп маалыматтар болот. Биз ассоциация мүчөлөр үчүн жакшы жеңилдиктерди берип атабыз. Окутууларга да жеңилдиктер болуп атат. Эми Кыргызстан боюнча кыдырып, көчөттөрдү кайсы регионго кандай көчөттөрдү өстүрүш керек, анан ошолордун экспорту кандай болот, ошолор боюнча терең маалымат беребиз. Азыр эми ушунчалык эл кызыгып аткандан кийин бул жерде риск дагы чоң, жоопкерчилик бар. Ошон үчүн дыйкандарга менен жолугушуп келгенге биз сөзсүз түрдө жолугуп келишибиз керек болуп атат да. Ошону изилдеп дыйкандардын темпи кандай, өсүү темпи. Ошого жараша маалыматтарды берип, сүйлөшүп, партнерлорду издеп келебиз. Ошол. Негизи мен жаңылбасам, былтыр дагы ушинтип бүт Кыргызстан регионун кыдыргансыздар. Караколдо билем, мен Караколго барганда батпай калып, драма театрга көчүрүп ушунда бара болгонбуз да. Анан быйылкы биринчи башталышы да ушунда болот. Эми алдыга кандай деп ойлоп атасыз? Кыргызстан боюнча ушундай эле күтүлөт деп атасызбы? Эми кызыккандар көп, чынында күткөндөр көп. Биз ачык жана так маалымат беребиз да. Ошон үчүн элдер бизди укканга аракет кылышат да. Сөз менен эле эмес, биз иш менен да экспорт кылып иштеп жүрөбүз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дыйкандар биз менен жолугуп, учурашып, кичине сүйлөшкөнгө неме кызыктар. Дайым эле барышып көрүп атпайсың, тартып эле жолугуп сүйлөшөйлү деп. Бизде көрөбүз эми Кыргызстан боюнча кыдырып чыгайлы, кызыккандар көп.
анан кайсы жерде канча адам болот, болушунча маалымат жеткирип окутууларын өткөргөнгө аракет кылабыз. Экспорт боюнча да маалыматтарды берип атасыздар да бул жакта. Мисалы, быйылкы жылдын эсебинен сиз Кытайдан баштап Европанын далай шаарларын кыдырып, жакынкы кошуналарга чейин бардыңыз. Негизи быйылкы жылга экспорт маселеси кандай болот деп көзөмөлдөп атасыз? Эми быйылкы жылга экспорт көйгөй жаратпайт. Кийинки жылдан жаратып калышы мүмкүн, ошонун алдын алышыбыз керек. Аны биз эми ассоциация аркылуу дагы чогуу аракет кылып атабыз башка мамлекеттерге чыкканга. Кудай буйрса, эми анын проблемасын эле чечебиз. Быйылкы жылга экспорт проблема болбойт, кийинки жылдан проблема болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле учурда сиздер баягы айтып атпайсыздар, экспортко чыгуу үчүн сапаттуу, анан даамдуу, жакшы бир продукт керек депчи. Дыйкандарга окутуулар башталыптыр. Ошолор боюнча да кичине маалымат берип койсоңуз. Эми азыр кийинки жылдан проблема болуп калышы мүмкүн десем, дыйкандар чочуп кетпесин, мындай туугандар. Ошонун алдын алыш үчүн биз кыдырып жүрөбүз да. Товарды кантип өндүрүш керек, кандай кылып өстүрүш керек, кайсы сортторду өстүрүш керек. Биринчиден биз тандадык да, ушул сортторду өстүрсөк, сатуу жагында көйгөй жаралбайт болуш керек деп. Анан ошону дыйкандарга үйрөтүшүбүз керек. Кандай сорт өндүрөсүң, кандай тересиңер, кандай кылып упаковка кылабыз, ким кайсы тарапка сатат. Ошолордун баарысы боюнча дыйкандар менен сүйлөшүп, ар бирибиздин жеринде барып сүйлөшүп, точкаларыбыз менен дагы барып, алган точкаларыбыз боюнча дагы жолугушууларды өткөрүп, кыдырып келебиз. Кудай буйрса, жакшы болот го дейм. Ийгилик. Анда Кыргызстанды жакшы кыдырып келиңиздер. Силерге дагы ийгилик. Ушинтип чото акыркы күндөрү активный иштеп баштадыңарбы? 2024-тө жаңы демен баштадык биз. Молодец, ошо демден тайбагыла. Бизди да катыштырып, бизге да ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип, бизди да колдоп турла. Сөз түрдө. Макул. Мейлиңиз. Урматтуу достор, эгерде сиз ушул жылдын эсебинен клубника, малина же болбосо дагы бир кандайдыр мөмөнү өстүрөм деп жаткан болсоңуздар, анда окутуудан сөз түрдө өтүңүздөр. Клуб Малина компаниясы мына ушинтип бүгүн Бишкек шаарынан баштап семинарларды өткөрүп баштады, эртеңден баштап сабактар башталат, андан кийин ошо региондор боюнча кете берет. Андыктан мынакей ушул жерге экранга номерлерди көргөзүп коем. Сиздер ошол окууларга катталсаңыздар болот. Эгерде ассоциациянын мүчөсү болсоңуздар, анда сиздерге 50% жеңилдетүү каралган. Мындайча айтканда 1000 сомдук окууну 500 сомго сатып аласыз. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдонгула, ошол экранда номерлерге кайрылгыла, биз сиздерди күтөбүз.